Саламатсыңар балдар. Бүгінгі жаңы темабыз өз жеріңден географиялық абалы. Бүгін біз өзгөчө сабақ өтмөкчүбүз. Ушул тик учак менен саякатка чыгабыз. Сабактын максаты окуучулар өздөрү жашаган аймактын географиялык жайгашкан ордун билип, башка аймактар менен салыштырып өзгөчөлүгүн аныкташып, туулуп өскөн жерин сүйүүгө тарбияланышат. Анда саякатты баштадык. Бул биздин кооз жер шарыбыз. Бизге белгилүү ал дайыма батыштан чыгышты карай айланып жатат. А бул эң чоң материк Евразия. Анын дал ортосунда биздин кереметтүү Кыргызстан жайгашкан. Кыргызстандын түштүк батышындагы Баткен облусунун bir bölігінде biz жашаган Ак Турпак айыл аймагы орун алган. Келгиле балдар, эми бул айыл өкмөтүнүн аймагын чоңойтуп, ар бир айылдарына токтолуп кетсек. Бул айыл аймагынын эң батыш бөлүгүндө түндүктү карай айтылуу Сок суусу агып жатат. Анын жээгиндеги айылдар Өтүкчү айылы, кезектеги айыл бул Кызыл Коргон. Дарыянын жээгинде жайгашкан айылдар. Андан кийинки айыл Ак Турпак айылы. Бул айылдар Өзбекстан менен болгон чек аранын бойлоп жайгашкан. Бул Чоң Кара айылы. А бул Сок суусунан биздин Бүргөндү каналына суу бөлгүч курулма. Ушул жерден каналдын суусу чек араны бойлой күн чыгышты карай агып жөнөйт. Биздин Бүргөндү аймагынын жаратылышына, жайгашуусуна эң негизги себеп ушул канал болуп саналат. Мына каналды бойлоп айдоо аянттары жүздөгөн гектар аймакка бак дарактар бардыгы жайгашкан. Бул айыл аймагынын административдик борбору болгон Жаңы Жер айылы. Жолубузду андан ары күн чыгышка карай улантабыз. Мына балдар жүздөгөн гектар аянттарда айдоо аянттары. Бул кезектеги айыл дагы бир чоң айылдардын бири Меңчинар. Андан ары жолубузду каналды бойлоп улантабыз. Тик учакта саякат кылган жактыбы балдар? Бул дагы бир чоң айылдардын бири Үрүкзар. Эми биз балдар өзүбүз жашаган айылдарга жетип келдик. Бул Келечек айылы. А бул биз окуган Ак мектебибиз. Бул Жаш Тилек айылыбыз. Анын түндүгүндө жайгашкан айыл Жетиген айылы. Жана биздин Ак Турпак айыл аймагынын эң четки чыгыш четиндеги торговый центр соода борбору. Үйгө тапшырма. Контур картага өзүбүз жашаган аймакты түшүрүп, айылдардын аттарын жазуу. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.